Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men sama Ramadana imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma taqaddama min zembi." Kim Ramazan'dan orozosunu tutsa, iman keltirip, sooptordu ümit kılıp, anda anın ötkön günölörü keçirilet деген. Hormatly tuğanım, Ramazan'ın faziletini aytıp жатат бұл hadiste. Ramazan'ın faziletinin biri бұл ayda күнөлөр төгүлөт. Sizdin murдағы кылып жүргөн күнөлөрүңүз keçirilet туғаным. Эми ушул айда күнөлөр keçirilet мынабул шарттар менен. Шарттардын биринчиси ыйман келтирип орозо тутса деп атат. Ыйман келтирип дегени орозонун парз экенине ыйман келтирүү. Аллах Таалага, пайгамбарына ыйман келтирүү. Ишенүү. Кээ бирлер бар, адамдар тутуп атат, мен дагы калбай тутайын деши мүмкүн. Бул адам ал күнөөлөрүн кечирилишине бул адам кирбей калат. Орозону ыйман келтирип тутуш керек. Аллах мага парз кылды деп тутуш керек. Экинчи шарты күнөөлөрүн кечирилишине. Соопторду үмүт кылыш керек. Мен ушул Рамазан айынын орозосун тутуп атам. Аллах мага чексиз соопторду жазат деп үмүт кылып тутуш керек, урматтуу тууганым. Үчүнчү шарты күнөөлөрдүн кечирилишине. Бул Рамазан айында адам чоң күнөөлөрдөн сак болуш керек. Ширк сыяктуу, зина, уурулук, ата-энеге каршы чыгуу, ата-энени наразы кылуу, ата-энеге ак болуу. Ушул сыяктуу жана башка чоң күнөөлөрдөн сак болсо, ушул 3 шартты аткарса, Аллага ишенип, орозонун парз экенине ишенип, орозодо чоң соопторду үмүт кылып, жана чоң күнөөлөрдөн сактанып, кичине күнөөлөрдөн да сактанып, орозо тутса ушул айда, анда анын мурдагы күнөөлөрүн бардыгы кечирилет туганым. Аллах Таалам ушундай күнөөлөрдүн кечириле турган айында баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, жакшылыктарды кылып алайлы, көптөгөн сооптуу иштерге аракет кылып калайлы. Аллах Таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирсин, өзүнүн тозогунан сактасын, бейишине киргизсин. Аллах Таалам баарыбыздын орозобузду кабыл кылсын. Ассаламу алейкум.